Assalamu alaikum. Hurmatly aksakallar, jigitler, жаштар, рұқсат берсеңер, қолғапты кисек болауы. Темір қармап тұрғанда қолғапты киіш керек. Біреу айтабы десем, өткенде чоңада ешкім айтпай қойды. Эми чыдайбыз, биз мындан дагы башкаларына чыдап жүргөнбүз. Бардык сындан өткөнбүз, Кудайга шүгүр. Биринчиден жараткандын жаңы жылы куттуу болсун. Мына биринчи күн болуп атат. Жаңы жылыбыз ийик жума күнү менен башталып атат. Кудай кааласа бул жыл имандын жылы, жакшылыктын, берекенин, токчулуктун жылы болгондо Аллах насип эткен болсун. Көптөгөн баягы сыздап жүргөндөрүбүздүн ыйларыбыз жаратканга жетип, ошолордун баардыгынын маселеси чечилген жылдардан болгон болсун. Биз ушул күнү жолугушалы деп суранып атат. Ушул күнү эл менен эрте менен биз сокулукта жолугушуп өткөрдүк. Азыр аны телефондон көрүп турасыңар. Менден эрте билесиңер азыр. Мен кай жерде жүргөнүмдү силерден сураш керек өзү. Бул айыл кайсы айыл деп аталат десе, телефондон жазып бересиңер. Моундай деп аталат. Сондуктан чу дегенде эле суроо жооп койсок кандай болот? Менин программам деп, рахмат, менин программам деп көз карашыңыз кандай, анан муну мындай кылсаңыз деп айтып отуруумдун мага кажети жок. Могу жердеки 30га чыккан балдар şu beşikte жатканды уккансыңар менин сөздөрүмдү. 60га чыккан аксакалдар 30 жашыбыздан бери угуп келатабыз ушул сөздөрдү. Момундай сүрөттү дагы билбейм, ушул жерге келгенде гана иле коюпсуңар. Негизи өзү сүрөт илбейбиз биз. Сүрөттөрдү чыгарбайбыз дагы, сүрөттөрдү илбейбиз дагы. Дайым айтабыз, биздин сүрөтүбүз Кудай кааласа биздин элибиздин жүрөгүндө болушу керек деп. Көчөдө илинбеш керек сүрөттөрдө. Сүрөттү иле турган башка жигиттер бар. Бар суроолор, чу дегенде суроо жооп кылабыз. Акыркы суроо жок дегенге чейин жыйыныбызды токтотпойбуз. Айта бериңиздер. Кимде суроо бар? Адахан Кимсомаевич, куш келипсиз. Менин суроом. Сиздин бардык ушул неме Кыргызстанда немелерибиздин баарын көрүп атабыз. Мен сырткы саясат боюнча берейин дегем. Россия менен Казакстандын чек-арасы боюнча жакында эле мына Жирновскийди көрдүк. Ушул Россиянын Казакстандын жерлерин биздики деп айтып атат да. Кааласаңар мына Фадей Федоров деген Никитин Вячеслав есиме чыгып калды. Депутаттар. Никитин ошолор да айтып атат да. Никонов, кечиресиздер. Ушул чемоданыңарды алып кетип калсаңар депчи. Анан биринчи суроом, ошол жана Крымдын немеси кайталанбайбы кайра деп ойлойм. Биринчи суроом. Анан эгерде эки согушса, ортодо чымын өлөт деп бизге да өтө чоң неме келиши мүмкүн да. Чек аралар жана жабылып. Ошол боюнча сурайын дегем. Анан Жириновский Путиндин ою Жириновскийдин тилинде дейт да. Анан Путин да ошону көп жылдан бери айтып келип атат да. Мисалы үчүн Крымды деле канча жылдан бери айтып келди да. Түшүндүм, карындашым, түшүндүм. Путинди мындай коюп, Садырды жөндөп алалы биз. Келгиле айланайындар. Садагаларым менен айланайындарым. Ал мамлекеттер өздөрү менен өздөрү. Биз өзүбүздү жөндөйлү биринчи. Биз өзүбүздү адам катары көрсөтүп алалы дүйнөгө. Биз өзүбүздүн чек араны бекитип алалы. Biz özümüzdün çekiranı bekemdep, kazıklarımızды kagıp, özümüzdün bir tomoluk taşımızды sırtqa çıkarmaganga hareket kılalı. Kırım, Petropavl, alar aylanayınlar, alar degen çoğ өлкөлөр, çoğ mamleketler. Biz o alar çeçet özдөбү. Bizde işenim var. Bizdin bugün mamleketimiz mamleket katarı jogolup baratkanын süйлөйлүчү. Жириновский эмне дейт? Ал 30 жылдан бери эмнелерди гана айтпады. Дей берет. Биздин деле саясатчылар дей берет, кайра артка кайта берет деп чыгып атпайбы. Ошондой да. Анан ал Казакстан менен Россиянын ортосундагы жеке мамиле. Казакстанда Кыргызстандан айырмаланып мамлекеттин жетекчиси бар. Күчтүү жетекчиси бар. Бирдиктүү эли бар. Бөлүнбөгөн эли бар. Биздей болуп сен ал жактан келдиң, бул жактан келдиң, тиги уруу, бул уруу деген Казакстанда биз сыяктуу эмес. Алар монолиттүү бир өлкө. Дүйнөнүн 30 өнүккөн өлкөлөрдүн бирине кирет. Биз канчанчы турабыз карындар? Болду дейм. Ошол эле да. Ага эч жалат болбо кызым. Биздин Кыргызстандан дүйнөлүк саясат эч көз карандысы жок.
Кыргызстан барбы, жокпу? Аларга эч кандай тиешеси жок. Мен ойлодум эле ошо биздин көчөдө качан ушул кечинде чырагыбыз баягы кызыл помидордой болбой, жакшы күйөт деген суроолорду берет деп. Каякта Петропавлды бересиңер айланай. Крымды бересиңер. Бул кызым жакшы суроо. Дүйнөлүк деңгээлде ой жүгүртүү, дүйнөлдө эмне болуп атканына кызыгууну көрсөтүп атасыңар. Бирок моундай деп айтат да, кийген өтүгүң тар болсо, аламдын кеңдигинен пайда жок дейт да. Мына ушундай бизде. Биздин өзүбүздүн өтүгүбүз кандай, кийип турган кийимибиз кандай, өлкөбүз кандай, элибиз кандай болуп атат, эмне болуп атабыз? Күндөн күнгө карызыбыз күчөп, күндөн күнгө бир ажыдаардын оозуна кирип бараткан жокпузбу? Анан экөө кагышпайт. Экөө урушпайт да. Бираз сес көрсөтүп барышы мүмкүн. Биз менен кошуналар деле ошондой болот. Bir жыл карасаң, арыкты ар жагынан чаап коет бир кетменди. Анан карайт. Эч кандай реакция болбой турган болсо, ошол жерге бир тал сайып коет. Анан ал тал көктөп чыгат. Кийинки жылы талдын ар жагынан алат арыкты. Себеп байкап калды, кошуна бир сөз айта албайт. Жалтак, коркок, коргонбойт. Өзүн өзү сактаганга куштар эмес. Биздин Кыргызстандагы ошондой мамлекет болуп баратабыз биз. Мына чегараларды акырын арыктын ар жагына алып өтүп коет. Биз эч нерсе эмес деп айланып ар жактан айдап өтөбүз малды. Көрсө бул жолдун ар жагынан алсак болот экен деп ар жагына кетип калат. Ээси жок мамлекетпиз биз. Ээси жок өлкөбүз. Каккылап канат кагып көккө учат деген азаматтарыбыздын канаттарын кайрып жеп келаткан кыргыз болуп атабыз, садакаларым. Биз ушуну ойлонолу. Эмнеге? Караңыздар, эл жакшы дагы бийлик жаман болобу? Жок. Эл кандай бийликти көтөрүп берсе, бийлигим ошондой болот. Кече биримдик деп чуркадык баарыбыз. Биримдик деп. Кана биримдик? Жытыда калган жок. Мекенем Кыргызстан деп чуркадык. Биз көрүп аттык ушул жерде чуркап жүргөн жигиттерди. Азыр ошолордун каражатын алып, жайлап коюп, ун чукпастан арабызга кошулуп алып тургандар бар. Эмнеге ошондой болуп чуркадык? Себеп өлкө кереги жок, мага курсак керек дегендер көбөйүп кетти. Менин ашказаным керек, мамлекетимдин кажети жок дегендер көбөйүп кетти. Кандай дейсиздер? Же мен туура эмес айтамбы? Же башка дүйнөдөн келдимби? Ошону сезип атабызбы өзүбүз? Биз көтөрүп атабыз ошолордун баарын. Мына жума намаздан чыктыңыздар көбүңүздөр. Аллах кабыл кылган болсун. Жума намазды тил менен окугандар бар, жума намазды дил менен окугандар бар. Жума намазды кошунанын шерик болуп барып келгендер бар, жума намазды Аллах чакырып ошол жерге киргизгендер бар. Айырмасы өтө чоң, садакаларым. Ар ким окуй берет. Тура берет, кулак какса кулак кагып, саждага кетсе саждага кетип тура берет, окшоштуруп кое берет. Бирок маселенин баары дилде. Азыр мына талапкерлерди караңыздар. 17 талапкер бир тең болуп атат, бир азаматы бир тең болуп атат. Кайда эле кетчи ошол? 2 ай башта кайда эле, 3 ай башта кайда эле? 3 ай башта ким ушул жерден бир киши фамилиясын атадыңыздарбы? Жок. Бир киши алып барып бир чайнек чай бердиңиздерби? Жок. Мына кече чыккандан бери бөрүчүктөн бөрүчүк тийгизе берип чатагын чыгардыңар, акмагын чыгарып бердиңер. Эмне болгон элбиз биз өзү? Негизи кандай элбиз биз? Мындай бир токтонушубуз керек дагы, бир суроолор болгон болсо ошого жоопту издешибиз керек биз. Не болду бизге? Кандай болду? Мына аянтты куруп берди. Футбол тепет экенсиңер. Өлкөң жок болуп бараткан болсо футбол тепкениңден не пайда айланайын кыргызым? Өлкөңдү жок кылып атасың ба футбол тепкенде? Аксакалдарга тийип кетпесин эми. Бу жерде аксакалдар жок болсо керек андай. Негизи баягы чай ичип алып, шорпо ичип алып, бата берген аксакалдар азыр жумага деле барбайт да, туура? Бул жерде жумадан чыгып келип отурасыздар. Аксакалдарың дагы, жаштарың дагы баардыгы бир багытта кетип калды. Аксакалдарга чай керек, жаштарга акча керек. Натыйжада ушинтип отурабыз. Эгер мен саясатчы катары болсо, мен сиздерге бул сөздү айтпашым керек эле. Мен саясатчы катары билесиздер эмне дешим керек? Айланайыңдар, үшүп калыңар. Кыйналып атасыңар, билип атам, сезип атам. Эртең мени президент кылып шайлап койсоңор, кышты жоём указ менен. Сиздер үшүбөй турган кылам. Мына ушуга ишенмексиздер да сиздер. Саясатчы ушинтип сүйлөш керек.
Мен сіздердің біреуіңіздермін. Мен саясатшы емеспін, мен адаммын. Мен инсанмын. Мен адам бойдан қалғым келеді. Доғыш бербесеңер дағы адам бойдан қалғым келеді. Себеп менің даражамды көтере тұрған Аллахтан башқа ешкім көтере албайды. Ешкім төмендеп түсіре албайды. Не деген ушақ сөздер кетіп бартады, анын барын көріп отырсыздар, қачан шығады, эмне үчүн шығады, эмне мақсатта шығады. Біз қарындашым, андай деп қиқырбай, өкірбай эле акырындатып кетчү жерге кетіп бартабыз. Аларго талаш отат. Біз талаштырбай кетіп бартабыз. Ошунун баарына ушу жерде отурган ар бирибиз көмөкчү болуп атабыз. Эмнеге? Ошолордун кыйынынын аркасынан чечим кабыл алып атабыз. Баардыгыңыздарды жаңылтыңыздар менен куттайм. Сизге ишиңизге ийгилик. Мени бир суроо ошол суроого ойлонуп келем да. Азыр бизде Кыргызстанда адамдар эки тарапка бөлүнүп калышты, ачык эле. Эгерде сиз талапкерлигиңиз өтүп кетсе, башка мындай белки кийинки меники эмеге чыкса, митингке кандай кийинки Садыр Жапаров дегендер эгерде каршы бул жыгышса кандай тосолдук кыла аласыз? Эгерде сиз өтпөй калсаңыз, биздин үмүтүбүз эмне болот? Азыркы Facebook'ta, интернетте эки тарап болгон ушундай өрчөндүү неме турат да, көйгөй турат. Ошол жөнүндө ойлоном. Рахмат. Сиздер мени да тандабагыла, Садырды да тандабагыла. Жок, биз сизди гана тандап. Түшүнөбүз. Мени да тандабагыла, Садырды да тандабагыла. Сиздер өз келечегиңерди тандагыла. Ушул. Мен үчүн күрөшпөгүлө, өз келечегиң үчүн күрөш садагам, айланайын кыргызым. Бүгүн ушундай күрөш жүрүп атат азыр. Кызылдай жалган менен тазалыктын ортосунда күрөш жүрүп атат. Мыйзамдуулук менен мыйзамсыздыктын ортосунда күрөш жүрүп атат. Бүгүн ак менен каранын ортосунда күрөш жүрүп атат. Ачыктан ачык айтайын, жигиттер. Ак менен каранын ортосунда күрөш жүрүп атат бүгүн. Бүгүн адилеттүүлүк менен адилетсиздиктин ортосунда жүрүп атат күрөш. Бүгүн конституция менен конституцияны тебеленүүнүн ортосунда жүрүп атат күрөш. Мадумаров менен Жапаровдун бул тек гана ошол эки тараптын бирден өкүлү. Кааласаңар мыйзамдуулук дегиле, мына жерде турат. Мамлекет дегиле, ыйман дегиле, тазалык дегиле. Каалабайсыңарбы? Путин айткандай, бесконечный чехарданы тандап алгыла. Бардакты тандап алгыла. Мыйзамды эмес, кара күчтү тандап алгыла. Мыйзам менен жашабайбыз, түшүнүк менен жашайбыз дегенди тандап алгыла. Мен тек гана ошол сиздерге бир көрсөткүч катарында гана чыгып атабыз. Караңыздар. Канча жерде жыйын өткөрдүм, мен эч бир жерде мага добуш бергиле деп айткан жокмун. Айтпайм дагы. Элим, кагылайын, көзүң жылтырап көрүп турат, бирок көөдөн көрбөй атат да. Көөдөн сезбей атат да. Акылыбызды кээде ашказаныбыз жеңип кетип баратат да. Бир кесип оокат ичип кетип калып атабыз го. Бир кесип оокат. Анан кийин эртеси турабыз кайрадан. Не болду деп. Кече кандай болсоң ошондой болду да. Анан эгерде сиз жеңип кетсеңиз, беркилер нааразы болсо, алар өмүр бою нааразы болуп келген боло берет. Кеп ушунда болот Кыргызстанда. Ошол мыйзамдуулук жеңеби, же көчөгө чыгып кеткен жана Калмаматов абдан туура айтты. Бактыбек. Же көчөгө чыгып кеткен Токойдон чыга калган ошолор утабы. Ал элден көз каранды. Ойланайын, жалтаңдаба садаган, жалтаңдаба, коркпа. Тагдырыңды Аллах берди, өмүрүңдү Аллах алат, башка эч ким ала албайт. Неге мынча коркпосуң? Неге мынча титирейсиң? Бир азаматтардын атын айткандан ушунчалык коркушат, айылдарга барып калсаң. Карайт эки жак элеңдер. Аялыңнан корк, айланайын, кайненеңден корк. Көчөдө досторуңдан корк. Бүт баарынан корк. Качан жашайсың, кыргыз? Качан жашайсың ээн эркин, көзүңчө. Күчүңдү чыгарасың, кыргыз. Атаң менен энеңе гана чыгарасың да. Атаң менен энеңди гана коркута аласың. Башка эч ким коркпойт сен. Калп дегилечи жигиттер. Мына көрдүңөр? Бар үңкүйүп жаман көрүп баштады мени азыр. Андай эле бол. Туура болсо айтып койгула да, туура деп. Келгиле ошол жаңы жылды мындай деп айталы. Бүгүндөн баштап Кудай кааласа мен коркпойм. Мен коркпойм. Мен жараткан Аллахтан корком. Ата-энемдин назарынан калгандан корком. Кагылайын калың элдин каргышынан корком дегиле. 3 нерседен корккула. Бүттү, башка нерсени эч ким сиздердин тагдырыңыздарга ээ боло албайт.
Ушундай болуп жашабайлыбы? Ушул жылдан баштап коркпойм деп баштабайлыбы? Шайлоодун экинчи туру болобу деп ойлойсузбу? Ойлойм эмес, ишенем иншалла. Эгер биз же утабыз, же экинчи тур болот. Ушул. Кудай кааласа, бизде ушундай ишеним бар. Мына сурамжылоолорду эле караңыздар, социалдык сурамжылоолорду караңыздар. Мадумаров кайда жүрөт, Жапаров кайда жүрөт, башка кандай ар бир талапкер боюнча бааларын беришип атпайбы? Бардык сурамжылоону карап көрүңүздөр. Акепрестен башкасын. Акепресс ким экенин билесиңер өзүңөр. Адахан Кимсанбаев, Ташиев менен судьялардын тирешин кандай түшүндүрөсүз дейт, Фахридин дейт. Экөөнүн тиреши ал соттор менен тирешкендей бир кандайдыр бир не жок да. Соттор ачык так айтты. Бирок кече Клара Сооронкулова ошол Конституциялык соттун судьясы болгон киши да айтып атпайбы? А киши айтпаса деле, мен айтсам го ушунда атааңдаш дейт элеңер. Мына ушул кызыбыз айтсынчы деп ошо кишиге бердим го мен. Айтты го эми. Андан кийин кайталаштын кажети барбы? Мыйзамсыз деп атат, бара албайт деп атат, акталган эмес деп атат. Эми кандай кайра сурай бергенде эмне? Assalamu alaikum musulmanдар, намазыңар кабыл болсун. Мен суроом. Азыр биздин жашаганыбыз деле баардыгы эле мыйзамсыз болуп атат. Мына шайлоо деле башты ошондой болуп атат. Эгер Садыр Жапаров өтүп калса, же Адахан Кимсанбаев өтүп калса, легитимдүү жагы кандай болот? Күмөн жаратпайбы? Мынабу кол кошуну, анан алыскы немелер мындай неме кылышабы? Түшүндүм. Ошол жүрөктөй турат. Түшүндүм. Президенттик шайлоо бул Жапаровтан көз карандысыз, жогорку кеңештен көз карандысыз өтөт. Бул конституцияда жазылган. Алардан көз карандысыз. Эгер алардан көз каранды болгондо, алар өткөрбөй эле башкара бермек. Конституция эмне деп атат? Президент мөөнөтүнө мырда кызматтан чегинсе, бир айдын ичинде шайлоо жарыяланат деп турат. Жогорку кеңеш тарабынан. А жогорку кеңеш калтырап, титиреп, жарыяланбай олтурду жанагы таракандан коркуп. Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялап жиберди. Эмнеге? Эгерде бир айдын ичинде жарыяланбаса, жарыяланды деп эсептелет деп турат Конституцияда. Бул неге жазылган ушундай норма? Бирөө келип, бийликти ээлеп алып, азыркыдай болуп, шайлоо өткөрбөй 15 жыл отура бербесин дегенин аркасынан жазылган. Бир айдын ичинде жарыяланат деп. Саламатсыңар, ағайын туғандар, жакшы болдун да. Менин суроом, биз дыйкандарды өкүлүбүз, дыйкандар жашоо керек да. Бул шайлоо өтөбү, учурдун маселеси. Эртең жаз келатыр, сиз бийликке келсеңиз, дыйкандарга кандай негизде көз караштап барасыз? Ушунун үчүн дыйканды эстиген адам болгон жок. Евросоюз киргенде да чала кайым кол коюлуп ал, ушул күнгө чейин экспорттон биздин дыйкандарды ыйлатып өстүрөбүз. Бөксагы емиште чийип өтпөй коргулат. Шунун тегеринен суроо бар. Анан экинчи маселе, субсидия биздин мамлекетте жок. Биздин дыйкандарга кандай жардам болот? Андан жерде финанстык жардам көрсөтүлүшүнө денестирүүнү берүүбүз керек да. Рахмат. Жооп беребиз. Рахмат. Саясатчы катары жооп берейинби же келечектеги жетекчи катары жооп берейинби? Жетекчи катары жооп берсем жакпай калат жооп. Аласыңарбы кабыл? Жакшы. Жакшы. Мен баягы саясатчылардай болбойсуңбу деп бурушуп атканыңардан айтам да. Андай болсо мынтип элем да, жериңерди айдап берем мен. Солярканы төгө берип кет дегенче ошол жерде куюп турам. Азотту үйүңүзгө алып келип берем. Үрөөнүн каалаганын 7 түрүн берем, каалаганын себес. Мына ушундай деген убадаларды угуп келдик биз 30 жыл. Ошого ишенип келдик. Эми мен келечекте көргөн киши катары айтайын сиздерге. Биз ирилештирилген дыйкан чарбаларын курабыз, Кудай кааласа. Бул бир. Жер которуштуруп айдоонун ордуна коебуз кайра. 2. Үчүнчүдөн, биз мамлекет катарында башка эл менен, мамлекет менен деле кол коюштун кажети жок. Москвада не деген ресторандар бар. Биз ошолор менен гана келишим түзүп койсок, ошолор керектөөчү айыл чарба азыктары менен камсыз кыла албайбыз айланайындар. Биздики өтө аз. Мен бушу киши менен өкмөт келишим түзөт. Сиз мага 10 тонна картошка жеткиресиз дейт. Алам дейт. Баасы айталы 7 сомдон дейт.
7 сомдон сатып алам мен. Түшүнөсүзбү? Эгерде бул киши базар кымбаттап кетип 9 сомдон сатылып кеткен болсо, бул кишинин пайдасы. Эгер картошка түшүп кетип, бизде кыргыздар ушундайбыз. Bir жыл таңкыс болгон жылы, кийинки жылы баарыбыз ошону урабыз. Анан кайран түшүрүбүз аны. Ой жок да, санаа жок. Анан эгерде картошка түшүп кетип 5 сом болсо, менин убадам бар. Мен баары бир 7 сомдон сатып алам. Мамлекет, өкмөт сатып алат. Мына ушуну субсидиянын экинчи түрү дейт. Биз ушуга барышыбыз керек. Бул мусулманчылыкка дагы жага турган нерсе. Бул жерде чайкоочулук жок. Буга көп акылдын кереги жок. Калем кармаганын баары эле сабаттуу дегенден алысмын бүгүнкү күндө. Анан жанагы жогорку окуу жайларды программабыз бар, карап чыксаңар болот. Биз 7 гана жогорку окуу жайды калтырабыз, калганын баарын билгениңдей кыл. Ким атасынын жылкысы менен окуса окуй берсин. Акча менен окуйм дегендер окуй берсин. Бирок мамлекеттик 7 жогорку окуу жай четкениңде зыңгырай турган адистерди даярдап чыгарабыз. Өкмөт кайда кетирсе 3 жыл ошол жерде иштеп бергенге милдеттүү болушу керек. Антпесе алыскы тоолуу райондордо, тоолуу айылдарда bir гинеколог жок, bir айылда bir гинеколог жок. Bir да тиш доктор жок. Bir да педиатр, бала доктору жок. Аларды ким карайт айланайын? Эмнеге андай болуп атат? Эмнеге биздин кыргыздын балдары бойлору 1.60-тан өтпөй атат айланайын? Карагылачы. Кибиреген эле бир нерселер пайда болуп атат. Эмнеден? Эртең кантип чыгат алар? Чегараны кантип кайтарат алар? Бул майда маселе эмес, бул өтө оор маселе. Себеп бала энесинин курсагында жатканда дагы төрөлгөндөн кийин сүт эмбей, бир көгөргөн суу эмип атат. Энесинин курсагында эч нерсе жок. Энеси да ошондой болуп чоңойгон. Муну айтса узун сөз болуп кетет, туугандар. Кыскасын түшүндүңбү? Бул биологиялык маселе, бул экономикалык маселе, бул баягы кандай десеңер ошондой дегиле генетикалык маселе. Бул өтө оор. Бул адам көтөргүс суроо бул. Оор маселе. Бул улуттун келечеги. Көп нерсени түшүнөбүз дагы, ошого аны кылбайбыз. Арам акчаны алба дегенди күндө угабыз ата энебиздер. Бирок шыпырып эле калабыз. Алып атабы? Ошо айткандардын өздөрү да алып атат да. Ошон үчүн ишеним жок болуп атат да. Айткандар өздөрү да алат да, туура, ата энеси да калат да ошону. Ошон үчүн балдары карайт дагы, мындай бир авторитет жок да, мындайча айтканда. Ишенейин деген киши жок болуп атат. Барбы суроо? Бар. Азыр биринчиден бериңиз. 3 суроо беребиз, ошол менен токтотобуз. Сизге мына YouTube'дан көрүп атабыз. Жылдар ошондой болуп атат, жана шайлоо мезгилинде баягы миллионго жакын адам Россияда жүрөт. Көпчүлүгү ошол эмгекке жараттуу адамдар, шайлоо укугу бар адамдар шайлоого катыша албай калат. Ошол көйгөй же элчилик иштебей атабы, койсуздук иштебей атабы, же шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү иштебей атабы, кийин анан шайлоо мезгилинде баары ыйлап чыгып атат. Эмне дегенде мына 20 000 адам эле шайлоо укугуна катышуу укугу бар экен, биздин жарандарыбыздын көпчүлүгү ушул жерде сизге добушун бериш керек болчу. Көпчүлүгү кийин YouTube'дан кайрылып чыгып атышат. Экинчи маселе, мына азыр Бишкектин ичинде эле мына экинчи форманы жок кылдык деп атышат. Эми азыр көпчүлүгү пропискасы жерлерде. Мына биздики өзгөндө Ирис айылында. Калгандар мына Бейлик, Баткен, башка жактан келгендер да көпчүлүктүн артынан келишет, кайра ал жакка барып шайлоо бериш керек. Шайлоого катышыш керек. Көпчүлүгү дагы бул жерде катыша албай калып атышат. Эки маселе. Баягы Баталга менен Балкандын ортосунда калдым дегенди билесиздер. Мен ошондоймун да. Астымды карасам Баталга, бул менин элим, үстүмдө Балка. Жанча бересиңер да айланайын. Ар кайсы тарабынан жанча бересиңер. Неге? Бийлигиң ушул адамдык укугун ордуна келтирип кой десең, алар келтирбейт. Элге кайрылам. Тууганыңар менен учурашканча барып, 2 күн барып ошол жерде добушуңду берип келсең, элиң барбайт.
Жанчып бүттү да мени ушул жагдай. Өтө каттуу жанчып койду. Россияда келгиле консулдук каттоого тургула десең, элчилик Мадумаровка дегендердин баарын сүрүп чыгарып коет. Арамдан бүткөн бийлик ушундай кылат. Бүтүндөй арам. Экинчи жагы бар. Канчалык айтсаң да келип учетко турбайт кыргыз. Мына кече сүйлөштүм мен. Канча болду учеттон өткөн десең, бир Москванын өзүндө 7,5 миң дейт. Эми элестеткиле. 700.000 кыргыз иштейт. 1% 700.000'nin 10% 70.000 болот. 1% 7.000. Demek 100 kırgız olturup 100'den biri var atken. Ne degen elbiz biz? Ne degen adambız biz? Negiz adambız bu degen meselesi var. Türklerdi karagılar. 52-54 milyonun tegereginde şaylöçüsü var. Gollandiyada, Germaniyada turat, Avstriyada turuşat. Türkiye'de şaylö oldu degende bütün döy Türkmün degen Kırgızstanda bir Türk'ün kalmagan görüde sar. Ötkönde bir gana azamat men uşunday taң kaldırdı. 70.000 rublga bilet alıp uçup geldim dedi. Men şaylöөгө айылымдан өтөм деп келдим dedi. Көрсөңүздөр керек. 70.000 rublga geldim dedi. Kırgızım, sadagam. Men de geldim oşa, men de katıştırmaya koydum. Бирок каттообуз кайсы жерде? Каттоомуз şu жерде. Эмнеге катыштырбайт? Ошский паспорттан. Эми кече чуйский алдым. Эми караңыздар да. Биз эгер тагдырыбызга өзүбүз күйө турган болсок, келечегибизге күйө турган болсок, 3 күн болду алганына. Алла разы болсун, келечегиңиз кең болсун. Эми караңыздар да. Катыштырбай эртеге кирип көрөбүз да. Милдеттүү катышканга. Биз ушул жерде отургандар жөн эле тууган урук менен барып амандашып келгенче бир барып келип речи суранчу айланайын. Бирок чөнтөгүңөрдү карап мындай 500 сомду көргөндөн кийин коя деп кайра саласың. Мен билем айланайын. Тагдыр үчүн күрөшпөйбүз биз. Биз келечек үчүн күрөшпөйбүз. Ошол 500 сомду айылыбызга барып келгенден көрө чайканага барабыз да, самоварга. Жок, өз учетко турду бу жерде. Турсун. Келсин, бирок жокторун айтам да, мен каттуураак айтып атам, эми үчүн күйүп денем титирегенден айтып атам, күйүп атам. Качан башкаларга тең болобуз экен. Качан өз бактыбыз үчүн күрөшкөндү билер экенбиз. Баягы Дүйшөн, Чыңгыз Айтматовдун Дүйшөнүндөй болуп атам мен. Кел айланайын, жүр могу жакта жарык бар десем, эч качан баспаган менин элим бар. Эч каалабайт. Кел балдарың окуп калсын десе да окутпайт го. Шайлоого барбай коюп атпайбы? А? Көп адам шайлоого да барбай коюп атат. Байырбайт, шайлоого да барбайт. Себеп суук да. Жа суук эмес, кече течилип. Суук. 30 градус суук болуп атса, мурдун көгөртүп улакта турат аттын үстүндө. Барып добуш берип келбейт да. Мына ушул элдин аң сезиминин таразасы ушундай да. Кайдыгер болду. Кандай дейсиңер? Анан эмнеге наразы болобуз биз? Сага улак тийбейби турасың го дилдиреп. Не пайда табасың? Не пайда табасың? А эгер шайлоого барып койсоң, жок дегенде өлкө келечегиң, элиңдин келечеги үчүн сен тиешеңди, милдетиңди аткарасың го. А улактан не пайда? Мына салыштыргыла эми. Ушунан жыйынтык чыгаралы. Бала кече шайлоодо көп участоктордо бизге протокол берилген жок да, сөткө тартып алгыла депчи. Урушуп тырышканга чейин бардык серуна бербей койду да, сөткө тартып алдык дагы. Ошондой учурда эмне кылышыбыз керек? Дагы бир кишини тап, 2 киши бол, 3 киши бол. Ак түз. Азыр телефон бар. Мына ушулар бизге мыйзамдын ушул беренесинен талабына ылайык сурасак бербей койду деп ак түзүп кол койдургула, сотко бергиле. Биз табар жолун табабыз. Ал милдеттүү. Биздикилер көгөрүп туруп алат да бербейм, эмне кылабыз? Анан бурулуп кетип калат. Билип кал. Сен аягына чейин до конца турбайсың да.
Бұл бара алып келеді. Жоқ, негізі да. Мұнысында тұра алып. Негізі, егер жаман жағынан бәкәнсә емес, жақсы жағынан аяғына чейін тұрып, өз құқығың үшін күрескеніңді білсе, аның деле жүрегі көп емес. Титірейді, қалтырайды ұшындай. Азыр мода болып кетпеді, бірден болса да. Ошол жақсы жағына көңілөстү бұралы, милдеттүү түрдө протоколду бериш керек алар. Анан жанагы киктокты чыгарып койсо эле көтөрүп алып жүгүрүп кетип бартпайбы? Жок, ал болбойт. Эме доктурлар жөнүндө да? А? Врачтар жөнүндө. Дарыгерлер жөнүндө. Анан бизде могу жерде көп көрүп атам да. Врачтар даже диагноз чыгара албайт да. Лямблиоза дегенде да билишпейт экен да. Анан сиз келсеңиз, Россияда көп эле алып кеткен да гражданство врачтар доктурлар. Эгерде келсеңиз, ошолор бул жака келип иштесе жакшы деген. Болот. Гражданствосы менен иштесе болот да. Бизде специалисттер эч кандай жок. Эч кандай. Мен 1 айдан көп да чуркадым, эч. Атыңыз ким? Таңдагүл. А? Таңдагүл. Таңдагүл? Өтө өкүнүчтүү, ушул мен кесибиңиз эмне? Жөн эч кандай эле неме кесибим жок. Анан дагы ошол кечириз. Сурайын дедим эле. Түшүндүм мен. Мен негизи Кудай буйрса кош жарандык маселесин көтөрөм. Кыргыз жараны, орус жараны боло алат, орус жараны кыргыз жараны боло алат. Мен ошол маселе менен эч кайсы маселеде бул турбаш керек. 1 миллиондон ашык кыргызстандыктар Россияга кетип калды. Алардын көпчүлүгү орус жарандыгын алып алган. Алардын балдары, неберелери пайда болуп калды. Бул жакта толук кандуу укуктары жок. Ошондуктан бул маселени эң адилеттүү чечүүнүн жолу биз Россия менен кош жарандуулукка барышыбыз керек. Кудай кааласа, тек ушинтип гана маселени чечсек болот. Дарыгерлердин, мугалимдердин бул жака келип иштедеш үчүн алардын айлык акысын көтөрүш керек, шарт түзүү керек, андан кийин гана келет. Ал болбосо 5 жарандык берсең деле келбейт. Жакшылардын кадырын билбесе баары кетет. Жалгыз эле дарыгер эмес. Саясатчылардын да мыктылары кетет жакында, көрөсүңөр. Анан калабыз ошолор менен. Кече каяктан чыккандар менен. Себеп мыкты таза саясатчыларды, мыкты таза окумуштууларды, мыкты таза жарандарды, азаматтарды, даже жок дегенде мыкты таза каарларды дагы көтөрө албай келгенибизде орозо башталып ары менен Казакстан алып кетет. Каарларыбыздын баары. Калппы. Неге? Себеп биз каарлардын дагы баркына жетпейбиз. Көгөрдү? Сурайсам болобу? Ассалам алейкум. Алахан мырза, президент болуп келип калсаңыз, мына партия деген системаны жоюп салса болобу? Менин сөзүмдү кайра мага суроо берип атасың да. Жок, эми мен толуктап угайындап атам да система. Мына ол партия деген ушул жерде отурган баарыбызды кыйнап бүттү да. Могу туалетиңе барса деле могу партиянын туалети дейт да, мисалы. Ачык эле, уятта сөз эмес жок. Şu partiyanın murunkuda ile Akay sistemada, Akay buağında sizler misal bizden okrukka barıp жалгыз шайланғансыздар да. Ошондой кылса болобу? Мо 120 депутат азыр могу элдин канын сора турган болду да, отуруп алыпчы. Элдин канын 120 депутат соруп атат, бирок 120 депутаттын канын 30 күндө эл соруп атат да. Ушундай да. Биз алардыкын соргонду унутуп калабыз. Биз келгенибизди айтып атпайсыңарбы? Улак, тоо ойной турган жер. Могу жерде Жеңиш мырза турат. Тиги тебетейдиги мырза. Ушул жигит бизден талапкер болуп жүрдү. Бага барат, штабка барат. Эл мындай кылып бересинби деп атат. Алппы Жеңиш. Ошо партиянын баары партия болгондон чыгып атат да, жок. Мен ушул айылга барып, жакшы эле элдерне мындай бир түшүндүрүп келдим эле. Башка бир партия барган экен, жаштарга топ деп турган аянтча салып берген экен, жаштар ошол жакка кетти. Деп атасыңбы ошол тобуңду азыр? Турганыңыз ушул. Эми
Partiya boyunca. Menin tilegim ушул. Kuday buyurup men barıp kalgan bolsam, partiyalık tizime degen jok bolot. Bul bir. Al programmada var. 16 yıldan beri aytып жүрөм ушуну. Экинчиден, partiya жок болуп кетпесин, болсун. Бирок мен бул аксакалды көтөрүп атканда силер билишиңер керек. Ушул айылдан ушул аксакал болот. Бул аксакалды көтөрүп аткан балам партия. Бирок жеке инсан ошол жерге байланышы керек. Силер партияны эмес, силер адамды тандашыңар керек. İnsanды. Партияны шайлап коесуңар, анын ичинде ким бар экенин билбейсиңер да. Туура, абдан маанилүү маселени көтөрдүңүз, рахмат. Сөздүн аягы ушундай кылалы. Могул аксакал жерди тепкилей берип, азыр ушу эмне да бут ишиди. Баарыбыз байкабаган менен азыр акырын уруп коет. Бирок могул аксакал эң жакшы улуу сиз болсоңуз керек, э? Сизби? Эң жакшы улуу. Sizde айтып атам мен, sizde. Ата берип коюңуздар ата. Sizби эң жакшы улуу. Эмнеге? Бир да козголбой турдуңуз да, бутуңузду да тепкилебедиңиз, мындай желкеңизден менен болобуз. Аябай бышкансыз, келиң. Келиң аксакал. Sport менен матч. Спорт? Ай спорт? Чуркол. Yok yetdi. Bak bilmem, azında toğdun başkanı çurkap da. Bir ayda jetpe, yaşta jetpe. Ayda da bardağı. Bir şey. Hazır. Mikrofon. Жаш экенсиздер арада. Караңыз. Мен ушу сүйлөп атканда баарыңарды байкап турам. Боюңарда эмне болуп атат, башка болуп атат. Бирөөлөр жер терип атат, бирөөлөр тизелерин уюруп атат, üşүгөндөн. Мынау киши бир козголуп койгон жок да. Карасаң деле мындай жукале куртка кийгендей көрүнөт. Демек ар жактан даярдык күчтүү да. Болсун. Бата бересизби? Батан сон бер. Жаш бата бер. Бирөңөр микрофонду кармап жатыр. Эме не деймин? Атаган Кимсанбаевич. Ушул жалпы ушу жерде чогулуп турган аксакалдар жалпы бата берип коелук. Ушул айткан кишинин сөздөрүн ар бир тамгасына чейин мен кечеги тараткан газеттен баарысын окуп жаттап чыктым. Негизи келип мына акылга эм кишине эме кылыш керек туугандар. Аргалы билем мына жака таштап койгоюп баардыгы жазылган мына. Мен окуп көрүп азыр өзүм да кубаттап отурдум. Эми аксакал катарында эми жалпы биздин тилеген тилегибиз Аллах Таалам даргөдө калган болсун. Дайыма ушут атаган Кимсанбаевичти мына депутат болгондон бери колдоп чуркап жүрөм. Кудайым ушул эме маарага жетип калган болсо бизден бактыбыз. Мына биздин артыбызда келе жаткан балапандарыбыз ушулардын келечеги үчүн биз чуркап келатабыз. Ушун Аллах Таалам даргөдө калган болсун. Бардыгыңыздарга рахмат, келип келгендериңиздер үчүн мен дайыма ушул Атахан Кимсанбаевич менен сыймыктанып келатам. Кудайга шүгүр. Өзү уругубуздан бир тууганым да болот. Амин Аллах.